Assalamu алейкум, урматтуу Муз-ТВнын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, кадырман көрөрмандар, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш туугандар, биз 30 адыр жакта Кара суунун Учкун айылынын атарабында турабыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта силерге ушундай бою бийик келген Хаммер деген каймана атка ээ болгон бул күрөң атты сиздерге тартып, аттын мүнөздөмөсүн айтып туугандар. Атқа толық маалыматты беріп келелі. Анда эмесе достор, бул аттын маалыматын үстүдөгү минип жүргөн чабандес жигиттен, бул аттын сырын билген жигиттен сурай берели. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылыш 15 февраль 2021 жыл биз баштайбыз туугандар. Сиздер атка болгон толук маалыматты көрүңүздөр. Ассаламу алейкум тууган. Ден соолук жакшыбы? Ке колуң канап кой. Иштериң болуп атабы? Бул ат боюнча Хаммер деп атапсыңар бул атты. Аттын толук маалыматын айтпайсыңарбы? Аттын биринчи жашынан баштайлы, жашынан. Жашы бул жаңасы бул жаңасы. Аттын боюнун бийиктиги канча? 173. 1,73 см. Уровень калган да. Ат мындай чоң ат экен, жеңилдигин чабып көрөбүзбү? Жеңилдигин байкаштырабыз. Бир байкаштырайлы, улакка чабылатабы? Улакка гаранта. Гаранта. Кирип чыгышы топту Топко бардык жагы чабып жүргөн, а? Жеңил, озу жумшак. Не үчүн Хаммер деп коюлду? Хаммер эми Өзүнүн мына сөлөкөтүнө жараша коюлса керек, а? Бесине карап. Анда туугандар, бул атты бир сиздерге жеңилдигин көрсөтүп коелу. Бул айдайыр. Караңыздар туугандар. Кыйкырыкка үйрөтүлгөн бул аттын жеңилдигин бир сыйра байкап көрүңүздөр. Азыр аттын баасы айтылат, өтө деле мындай бийик баага койбойм деп атат туугандар. Аттын азыр ден соолугун келгенде сурайбыз, аттын баасын айтабыз. Анда эмесе туугандар, Хаммердин кел атышын көрүңүздөр. Өткөр. Жаныбар караңыздар туугандар. Азыр дагы өткөрүп көрөбүз туугандар. Аттын дагы сырын сурайбыз, кандай, токтошу кандай. Ошол боюнча сиздерге толук маалыматты жеткирүүгө аракет кылалы. Эгерде ат жагып калган болсо туугандар, алдыдагы номерлерге чалып өткөр. Кыйкырыкка үйрөнгөн. Бул атты бою дагы чоң экен. Мындай карап көргөндө гүлчөдө тартылган бир Сармат деген аттын өңүн окшойт экен. Ал аябай кымбат баага сатылган ат болгон туугандар. Мынакей. Караңыздар туугандар. Ортодо тура турган торпо кулактын атына даярдай турган ат экен достор. Эми баасына келип токтолобуз. Баасы канча деп коюлат? Сиздер менен чогуу көрөлү. Эгерде баасы жагып калган болсо, алдыдагы номерге чаласыздар туугандар. Баасына болгон көз карашыңыздарды айта кетсеңиздер болот. Мынакей достор, аттын баскан басыгы, аттын турган турпатын тарталы дагы эми баасын сурайбыз. Туган, баасын канча деп атасыңар? 300 миң сом. Ошондо $3600 барабар болуп калат экен, а? Аттын ден соолугу кандай? Сонун акай, ден соолугуна гаранта. Гарантабы, жеп ичиши? Жеп ичишине гаранта бар. Бул чоң ат канча жем жейт? 3 килограммдан жейт. 3 килограммдан. 3 килограмм 6 килограмм экен да, арпа. Караңыздар туугандар. Аттын мындай эми мүнөздөрү, мындай терс немелери жокпу? Тебип, тиштеп, андай нерсеси жок. Сонун туруп берет. Така туруш көргөзбөйт, а? Характери жок. Характери жок. Иштебейт. Мынакей достор, аттын турган турпатын көрүңүздөр. Бир акырын бастырып койчу. Эми биздин Муз-ТВнын сынчылары аттын баскан басыгына дагы бир сыйра баа берип, өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерди жазсаңыздар болот. Аттын баасы кандай коюлду? Ошол боюнча дагы сураңыздар туугандар. Эми айтылган $3600 деп атат. Ошол боюнча калып калбайт туугандар. Сөзсүз түрдө кеми болуш керек. Аны алдыдагы номерлерге чаласыздар. Же болбосо атты келип көрүп кетсеңиздер болот. Азыр көкүрөк тарабында бир сыра алайын, жуу көкүрөк. Буту колу таза дейт, така турушу жугуш дейт. Бул аттын үстүн дагы көрсөтөйүн. Тору тарабы. Эми азыр достор, пародасын бир сыра сурап коелу. Мынакей туугандар.
Бул аттын породасы кандай? Өзүңөр билесиңерби? Толық малыматын білбей еткенбіз біз. Толук маалымат жок. Бирок Россиядан келген анық, а? Келген бірақ. Мынакей достор. Ушинтип туугандар, бүгүнкү чыгарылыштагы хан мен кайман атындагы атты сиздер көрдүңүздөр. Азыр дагы бир сыра узатып чабып көрсөтүп коелу дагы. Мынакей достор, ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш Муз ТВ каналы Хаммер деген кайман аттагы атты тартып көргөзүп берүүнү соңуна чыгарат достор. Саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө туугандар.